Жыл өткөн сайын жайлоо туризмине кызыккан таза абадай салууну каалагандардын катары көбөйдү. Ат Баш районунун Босого жайлоосунда арча кайын курчаган кооз жаратылышка бөлөнгөн аймакта дагы туризм тармагы өнүгүү жолуна түшүп, колго алына баштады. Эске сала кетсек, кол өнөрчүлүк менен алектенип, ишкердүүлүккө аралашып келе жаткан Искендерова Сабир эже өздөрү жашап, отурукташып калган Ат Баштын Босого жайлоосунда үй бүлөсү, келин-кесектери менен биргеликте боз үйлөрдү тигишип, эс алууга шарт түзүп, конокторун улуттук тамак аш менен камсыз кылышат. Бул болсо көпүрөдө, кайыктык көпүрөдөчү. А жерде бир болсо бир чатыры бар. Бул дагы ушул эс алчыларды тосот. Кандай заказ берсе жакшы болот. жакшы өтөт. Жакшы берсе. Ден соолугуңар чың болсун баарын. Ишиңерде каалайм. Менен бала бакканга мен аман эсен болот. Жылдан аман, айдан аман, жылдан эсен түшүп эле. Жалпы көткөсү талашканыбыз сый болсун. Кошуналар менен силерде ушинтип келип эс алып тургула. Бул повар эжеңди дагы сүйлөтүп кой кичине. Келем. Ошол жер Босого туулуп өскөн жерим. Туулуп өскөн жеримде кичине эс алганча өзүмдүн ошо өнөрүмдү кетиптен бери элге тартуулап атам. Тамак даярдайсыз. Туруктар менен жасайт. Эмне тамак даярдайсыз? Кайсы түрлөрү бар тамактын? Болгон тамакты жасайм, анан эксклюзивный тамагым казанка бар. Ал эмне эт менен жасалат? Бир койду коосуна союп керек. Ошону башы, шыйрагы болгон баары. Көбүнчө ошо тамакты жакшы көрүшөт болуш керек, э? Ошо казан кебапты заказ кылышат. Эксклюзивный тамагым ошо кыргызды. Башка бүтүр. Мен да ушул эс алып, өзүмдө эс алгыча сайын кошкасы болмайм да, бuyakta da кошулуп, ama bu Nasıl İngiliz söylüyorsun? bir tane. Хотим это, чуть-чуть подать. Göğsünün ağrı birini falan. Yok öyle. Ama da suyu bak, matraya gitsin.
А, вон там, за кошарой, да? О, жакшы. Здравствуйте. Здравствуйте, салам алейкум. Приездом. Откуда вы приехали? Мы из Бишкека приехали. Бишкека? Туристы, Решили да? вот здесь поездить, еще здесь не бывали мы. Да? Хотим посмотреть места здесь. Первый раз, да, здесь? Здесь первый раз, да. Это жайло называется Босуго. Босуго, да, мы сказали, Босуго, нам нужно, вот мы, Вам понравилось, да? вот мы сейчас пока, вот вид очень красивый. Да? Да, а вот нам нужно где-то расположиться лагерь, чтобы переночевать, чтобы костерок пожечь. А сколько вы здесь будете? Завтра уедем мы. Один день только, да? Да, но уже поздно ехать, поэтому надо лагерь ставить. Сколько у вас человек? Ой, я не считал. Много, да, вас? Я не знаю. Еще покушать хотели, да, здесь? Ну да, конечно. Вот мы сейчас заговариваемся с вами, как, чего? А что же, пожалуйста? Қандай таң атырдыңар? Құтман таңар ме? Рахмат. Өзіңіздікі менен жақсы таң атырдық. Ерте менен тамақ даярдатқан тұрасыңар бе? Ерте менен тамақты даярдатабыз. Эмне заказ беришти ошондо? Күрүч каша. Рисуй берип койчумун. Канча кишиге ошондо? 15. 15 кишиге. Кечинде болсо курдак. Кечинде болсо курдак. Куруп бердик. Эртең менен күрүч каша. Таза атабыз азыр. Тамактарыңардын баасы кандай болот ошондо? Тамактарыбыздын баасы бир порциясы азыркы тамагы 80 сом. Кечкибиз болсо бир порциясы 100 сом курдак. 150. 150 сом. Нанды да колго жаап турасыңар бе? Колго жабабыз көмүштанга. Эмнесине кызыгышат негизи туристтер келген? Келген ушундай колго жасаган тамактарыбызды, сүт тартканыбызды баарын жактырышат. Таза абада отуруп тамактанып эс алып, эс алышып. Самурдун чайын ичкенге кызыгышат. Жок, Самауруңуз кайнап калдыбы? Ооба, кайнады мына. Бирөө кайнап бүттү, экинчиси да кайнады. Конокторуңарга чай даярдап аткансыңарбы? Чай самоорго даярдап. Силердин чайдын айырмасы кандай шаардыкынан?
Биздики суубуз таза. Абабыз да таза. Таамдуу да эми. Булактын суусунан Булактын суусу. Нан чыгат. Суусу да дар суусу дагы дар чыкка жакшы. Ашкасан ооругандар ушундай ички аппаратты жакшы тазалайт да. Негизи өзүнчүсү деле жакшы. Ушундай. Таштан түшкөн суулар бар, алар дагы. Анысы да болот. Жакшы жанчылык. эртең мененки чай даярдап аткан турбайсыңарбы? Эртең менен чай менен каша. Азыр самоварды көтөрүп кетесиз да, көтөрүп кетесиз. А можно чай? Чай. Конечно, можно. Нур-Султан. Şöyle 8-20. Azı töşkö çıkanlarım töstön bir karap tuttar oyunu olsaydı. Бүгүнкү коноктор кайсы тараптан келиштир? Кече Россиядан, Бишкектен келиштир. Бишкек. Бул сиздердин очок гана турбайбы? Тамак пиширүүдөн биширип алышабы? Yine tüge tamak pişiriyoruz. Burası hiç pişirmiyoruz. Koyduğun, bodam aldığında etin pişirip alsa mümkünçülükleri var ekin de. Var. Ver konuşalım. Hadi o çok doğru. Var emirim. Çıktı etmeye. Burayı ki koydum yeter arkadaşlar. Haydi kadar söyledik. İyi tamam. Bu ушундай кызмат көрсөтүүгө сиз өзүңүздөрдүн аракетпи же жогору жактан жетекчиликтен жардам болуп атабы? Özümüz böyle. Жайлоо туризмин колго алуу кичинекей иш баштоо аракети болуп аткан экен, Андан көрөлүп бизде мындай рекламага көрсөтүүгөнө биртикке деле. Колдоп койсо эле. Biraz турган тапта. Адамдар эл өзүнүн жашоосун өзү оңдоп алса болот экен деген. Келе өзүбүз. Коркутуп үркүтпөй элечи. Biraz kılıp atasınlar, жақсы екенсіңер деп эле. Жардам көрсөтүп койсондон артык көп жардамдын деле кереги жок бизге. Коркут, кеткинин, качкынын, тургунун деп эле. Жакшы кылып атыптырсыздар деп эле. Ушу колдоо көрсөтүп койсо ошол эле жетиштүү экен, силерге.
Ошо өзүңөр эле ошо мүмкүнчүлүк берип эле мындай. Бут тосуудан көрө жардам деле кереги жок. Жөн эле жайына койсо эле өзүңөр эле иш алып берет. Жайына эле тиги койсо. Мынакей мындай куйруктуу койлор биз жакта жала. Мына мындай куйруктуу койлор бизде. Нарында жалаң ушундай майлуу жейбиз. Куйруктуу. Мындан чоң куйрук, мындан Эс алгандар деле сырттан келгендер деле ушул семиз малды жактырышат окшойт, Эгерде ажайып кооз аймак Босого жайлоосуна барып эс алып келем десеңиз, Сабирежеге эртерээп катталып, камылга көрүүңүз абзел. Жылдын июнь айынан сентябрь айына чейин эс алып эле эмес, ден соолугуңузду чыңдап, конок болуп кетсеңиздер болот. Сиздерди таза абада кабыл алчу конок үйү күтөт.